Ардактуу мекендештер, урматтуу кыргыз эли. Жаңы жыл майрамы жашоонун, өчпөс үмүттүн майрамы. Байыркы заманда жыл алмашуу адамдардын турмушун, чарбасын тартипке келтирип, пландаштырганга чоң жардам берип келген. Азыркы өнүккөн заманда деле жаңы жылдын мааниси төмөндөп кеткен жок. Бүгүндө ар бирибиздин, элдин, мамлекеттин турмушунда чоң мааниге ээ. Жаңы жыл алдында алдыбызга аруу максаттарды коюп, өз турмушубузду пландаштырабыз. Ал эми жыл соңунда жыйынтык чыгарып, жасаган ишибизге баа беребиз. Кымбаттуу мекендештер, өмүрүбүздүн дагы бир жылы артта калды. Өткөн жылда алдыга эмне максаттарды койдук эле, кандай ийгиликтерге жетиштик, мунун баарын таразалап, артка сара эсеп салганга мүмкүнчүлүк алабыз. Ошондой эле келе жаткан жылга жакшы ниеттерди алдыбызга максат кылып коебуз. Жакшы ниет жарым ырыс делет элибизде. Жаңы жылда алдыңыздарга чоң-чоң, бийик максаттарды коюуну сунуш кылам. Анткени максаттар канчалык чоң, таза жана бийик болсо, ошончолук ийгилик жолунда алдыга карай арыш керебиз. Ардактуу кыргыз эли, жаңы жыл тынчтыктын, жаңылануунун, улуттук ынтымактын, бейбилдиктин жылы болсун. Ар бириңиздерге чың ден соолук, ар бир үйгө ынтымак, бакытка каалайм. Жалпы элибиздин койгон максаттары ишке ашсын. Келе жаткан жыл жакшылыктардын жылы болсун. Жараткан элибизге ынтымак, жерибизге тынчтык, береке берсин. Жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев.